Мурда ажырашуу саны азыркыдай көп болбосо да, көз жашын төккөн аялдар менен бактысыз эркектер ал убакта деле бар болчу. Жолдошу жаман чыккан түгөйдүн кайгысын айла таба албаган улуулар нары карап ыйлап, бери карап күлүп, жашайсыңдар деген сымал сөздөрдү айтып отуруп калышчу. Бирок бул сөздөр азыр суу кечпей калды. Эми улуулар айланайын кулунум, сен кымындай кыйынчылыкка даяр эмессиң, сен элден өзгөчөсүң, кайра келе турган болсоң эшигибиз сен үчүн кыяматка чейин ачык. Биз дайыма сени тосуп алганга даярбыз. Ушуну унутпа айланайын деп айта башташты. Атанын төрүнөн мына ушундай эң сонун насааттар менен уузаган жаш кыз барган жеринде бирөөгө баш ийип береби деген. Мына анан жыйынтык. Арты үзүлбөгөн ажырашуулар, түгөйлөрдүн бири-биринин көзүнө чөп салуусу жана алардын бири-бирине кылган зулумдуктары. Маселени чечиш үчүн айтылган сөздөр жана тоодой үйүлгөн чечилбес чиелешкендер, махабатты туу тутуп жолго чыккандар жана маарага жетпей жарым жолдо калгандар. Лейлам деп жүрүп селсаяк болуп чөлгө төнтүп кеткендер жана Лейласына жеткенде сен ким элең дегендер. Бардык нерсе көзүнө азирети жусуп көрүнүп, жада калса үзүлгөн топчусундагы тикмечиге сунуп жатып, могул жусупту могул жерге када берчи дегендер. Жана жанынан кетип жиберчүдөй сүйгөн Жусупун түрмөнүн түбүнө салган Зулайкалар. Ким бул мажнундар? Ким бул Зулайкалар? Акыныбыз айткандай, мына алдыда жол шагылдан, тикенден, эртең бул жолдон өтүүгө кезек күткөн сен. Өтөсүң сен дагы шалдырап, араң сүйрөлүп, колдоруң шалдайып, көөдөнүң муздак темирден. Оба, турмуш жолу таш менен тикен төшөлгөн, ашуусу аска зоодой бийик жол экенин калппы? Ал эми ушул татаал жолду басып өтүүгө ишеничтүү жолдоштун кереги жок деп ким айта алат? Бул турмуштун миң кырдуу жолунда жаш келиндер ак көйнөгүн кийип, жаш жигиттер кырдуу шымын чечпеген бойдон жыргап өтүп кетет дейсиңерби? Ушундай бир мезгил келет, буттар ташка тилинип, жарылып, канталайт. Ушундай бир мезгил келет, колдор кабарып, арсайган тикендерден тамтыгы калбай тытылат. Бирок бир гана түбөлүккө жашоо үчүн кармашкан колдорду эч нерсе ажырата албайт. Жолоочусуз, жолоочу жолдошсуз болчу эле. Адам атабыз жаннаттын кулпурган төрүндө жалгыз болгону калппы? Качан ага жолго чыгаар жолдошу жаратылган да, ошол күнү анын сезимине жооп берер сезим да табылды. Жана алар катаны да, соопту да чогуу жасашты. Кылган катасы үчүн бейиш багынан кубаланып түшкөндө экөө эки жака түшүп калып, көздөрүнөн жашын көл кылып, ооздоп, ыйлап, бири-бирин издешти. Айлап эмес, жылдап издешти. Аял менен эркектин бири-бирине бүтпөгөн муктаждыгы жана жаратылышынан жалгыздыкты кабылдай албоосу, өмүр жолунда бул бүтүндүктүн акыреттеги чексиз ааламда дагы улана турганы бир үлгүсү эмне? Келгиле ошол чексиз жашоодо да жалгызсырап, түгөйсүз калбаш үчүн жолдошубуздун колун бекем кармайлы. Жолдорубуз уруш-талаш менен эмес, сүйүү менен бүтсүн. Көздөрүбүздөн зар чачпай, мээрим чачалы. Жүрөктөр жек көрүү деп сокпой, махабат деп соксун. Эсра Нурай, Сезер. Стамбул, 2011-жыл, июнь айы. Бутун эмес, жүрөгүн бас. Ар бир кыздын кыялы аппак көйнөк кийип, өзү сүйгөн жигитине жар болуу жана калган өмүрүн үй бүлөсү менен бактылуу өткөрүү эмеспи? Ошол эле убакта жаштар бактылуу уулукка жеткирген жол деп эң алгач бакыт өргөсүндө бири-биринин бутун басып калууну эсептешет. Ошондуктан үйлөнүү салтанаты жүрүп жатканда келин тарап кызга, күйөө тарап жигитке бут бас деп сүрөөнгө алышат эмеспи? Алар бири-биринин бутун басуу менен түбөлүк батылуулукка жетишебиз деп ойлошсо керек. Болбосо ошол эле күнү жаштар бири-биринин бутун гана басып тим болбой, так эле жүрөгүн басса, мына ошондо чыныгы бактылуулукка жетишпейт беле? Ал тургай ал бакыттары бул өмүр менен гана бүтүп калбай, түбөлүк жашоосуна да жетмек.
Жолдошумду биринчи жолу көргөнүмдө жайдын ысык күнү болчу. Алгачкы көрүшүү, алгачкы көз караш жана алгачкы жүрөктөрдүн согушу. Бул алгачкылар кийин бизди бирге аттантып өмүр сапарына жолдош кылды. Ошол көз карашыбыз капталыша калган күнү бири-бирибиздин жүрөгүбүзгө ушундай баскан экенбиз. Кийин жашообуз биригип, түбөлүк дүйнөгө сапар алган өмүр жолунда убакыт бизден көп нерселерди уурдап алса керек. Арабыздагы сүйүү жана жылуу сезимдер ошол бойдон сакталып калды. Таанышканыбыз менен баш кошуп турмуш куруубуздун ортосу баш аягы 15 күндөй эле болду окшойт. Каада салты жана маданияты башка болгон эки адам бат эле бир жаздыкка баш коюп, бир очокко түтүн булатып жашап калды. Бирок ошол айырмачылыктардын баарын көз жазымда калтыра турган өтө чоң нерсе бар эле. Ал нерсе эки тараптуу сүйүү. Сүйүү ушундай күчтүү күч дейсиңер. Анын ача албаган эшиги, өтө албаган ашуусу жок. Сүйүү караңгы дүйнөнү жаркыраткан күн, Кавсар дарыясынан көңүлүбүзгө карай аккан мурөктүн суусу. Дене капасынан учуп чыгып, кең ааламды аралай учкан улуу рух. Аттиң-ай. Азыркы учурда түгөйлөрдүн эң сараңдашкан сапаты бул жүрөгүндөгү сүйүүсүн билдирүү. Тилекке каршы түгөйлөр бири-бирине болгон сүйүүсүн жетишинче билдире алышпайт. Көпчүлүк аялдардан күйөөм мени сүйөрүн айтпайт деген сөздү угууга болот. Деги сүйүү болбосо кайдагы жолду таап, ашууларды кантип ашат экен? 1989 жыл. Кызым башталгыч мектептин 3-классында окуп жаткан. Бир күнү окуусунан келип эле менден кайсы окуу жайды бүткөнүмдү сурады. Мен эч кебелбей орто мектепти гана бүткөнүмдү айттым. Ошондо кызым өзүнчө жаман болуп, менин апам көрсө лицейди да бүткөн эмес турбайбы, деди. Мен чыдай албай, эмнеге мынтип капаланып жатканын сурадым. Кызым мени суроомо: "Бүгүн сабакка бир досубуздун апасы катышты. Өзү доктур экен. Ал бизге аябай сонун сабак өттү." Мен да ичимден: менин апам да доктур болсо эмне?" деп аттин кылдым. "Көрсө сиз лицейди да бүткөн эмес турбайсызбы?" деп жооп берди. Андан кийин мен ага кызылдай эле актана баштадым. Кызыма карап: "Кызым, бизде окугудай шарт болбосо эмне кылалы? Окуй алган жокпуз. Бирок азыр болгон нерселерибиздин баарын сенинга коротуп жатабыз. Кудай буйрса сен окуп, сен доктур болосуң", дедим. Менин оюмча кызым ошол күндөн баштап доктур болууга ашыгып жатты. Кийин Аллахтын буйругу менен медициналык окуу жайга өттү. Азыр болсо келечектеги чоң доктурлардын катарын толуктаганы турат. Албетте, кызымдын ал күнү айтканы мени ойго салып, капага батырды. Көкүрөгүмөн эми эмне кылышым керек деген суроо кетпей жатты. Билим алуу ансыз деле динибиздин биринчи буйруктарынан эмеспи? Анан калса, анда жашка да чек жок. Мен ал убакта 27ге келип калгам. Ичимден эгер кааласам азырда окусам болот, дедим өзүмчө. Акыры бир чечимге келдим. Лицейди сырттан окуйн деп өзүмө өзүм айттым. Көз алдыма Пейами Саф аттуу улуу жазуучунун нечендеген азап кордукту көргөн жашоосу тууралуу чыгармасы тартылды. Ал кичине кезинде эле атасынан, андан көп өтпөй агасынан айрылат. Бала чагынан эле бүтүндөй үй бүлөнүн түйшүгү мойнуна түшөт. Кийин ушул тарткан азабы деле аз келгенсип, сөөктүн кургак учугуна кабылып, башталгыч мектепти да окуй албай калат. Бирок ал ошонун баарына карабай, кажыбаган кайраттын натыйжасында миллиондогон адамдардын кадыр баркына татыктуу улуу жазуучу боло алды.
Демек мен да ошол адамдай аракет кылып, өз деңгээлиме жараша бир нерселерди кылышым керек. Кечке маал күйөөм жумуштан келгенде кызым экөөбүздүн маегибизди жана окууга болгон дилгирлигимди айттым. Күйөөм мага: "Эмнеге болбосун? Эгер окугуң келсе, албетте окуйсуң. Болбойт деген нерсе жок. Баса, менден эмне жардам каалайсың?" Сабак окутуу боюнча жардам бере албайм, бирок андан башка нерселерге жардам беришим мүмкүн, деди. Дайыма жаныңда болом, деди. Мен аябай кубандым. Анан жок дегенде балдарга каралашууда мага жардам берүүсүн өтүндүм. Анткени улуу кызым башталгыч мектептин 3-классында, кичүү уулум болсо жаңы эле 3-кө чыккан болчу. Ошентип лицейди сырттан окуп, сынактарды тапшыра баштадым. 1, 2 жана 3 сыныптардын табигый сабактары боюнча сынактарын ийгиликтүү тапшырадым. Бирок так илимдердин сынактарынан өтүү мен үчүн аябай кыйынга турду. Ошол мезгилде улуттук билим берүү министри Раматылык Авни Айкөл мырза болчу. Анын убагында жогорку окуу жайга өткөн окуучулар лицейдеги бүтүрө албаган сабактарын мугалимдер түзгөн кеңешменин чечими менен бүтүрүп алса болот деген системаны ишке киргизген. Ошондон улам ойлонуп отуруп жогорку окуу жайга даярдоо курсуна барууну чечтим. Ушул чечимден кийин мен үчүн да, күйөөм үчүн да өтө катаал убактар өтө баштады. Эртең менен эрте туруп, эң биринчи кызымды окууга жөнөтөбүз. Андан кийин күйөөм мени менен уулубузду алып үйдөн чыкчу да биринчи мени курска жеткизип, анан кийин уулумду балдар бакчасына таштачу. Түштө болсо балдарыбызды, мени баарыбызды кайра үйгө алып келер эле. Ошентип, бул жанталашкан жан үрөө 1 жылга уланды. Ошол жылы эмгектенип кыйналганымдын акыбети кайтып, жогорку окуу жайга өтүп кеттим. Менин өтүшүм менен 1 жылдын азабынан да кутулдук. Кудайдан болуп лицейди дагы илимдер сабагы, дагы мугалимдер жамаатынын чечими менен бүткөрүлдү. Натыйжада лицей бүтүрүүчүсү да болуп калдым. Анын артынан эле жогорку окуу жайды дагы бүттүм. Чын жүрөктөн айтарым, ошол кезде кандай ийгиликке жетишкен болсом, ошонун баарына күйөөмдүн салымы өтө чоң. Ансыз мен эч нерсе кыла албайт элем. Ал мага ошончо жардам кылбаса, колдобосо, мен ошончо түйшүктү кантип жеңет элем, билбейм. Кийин бул тууралуу курбума же эже-сиңдилериме айтып калсам, аябай таң калышчу. Биздин күйөөлөрүбүз мындай шарт түзүп бермек тургай уруксат да бербейт. Кыларга ишиң жокпу? Жөн отурчу, сага окуганды ким коюптур дешет. Дешип менин күйөөмдүн кылганына суктанып калышчу. Тилекке каршы көпчүлүк эркектердин ушундай көз карашка ээ экени да көпчүлүккө маалым. Бир жолу машина айдап бараткан элем. Ошол күнү жолдогу машинанын көптүгүн айтпа. Тим эле ордубуздан жылбай тыгылып калдык. Бир маалда жанымдагылар бирөөсү терезесин түшүрүп мага акырай карады да: "Жол ансыз дагы тыгын болуп турат. А бул болсо аял башы менен машина айдап алыптыр. Үйүндө отуруп тамагыңды жасагандын ордуна жолго чыга алганың эмне?" деп мага адыраңдады. Аялынын машина айдап жолго чыгышына каршы болгон эркектер аялынын окуп-чокуп жакшыраак билим алышына кантип уруксат беришсин? Кээ бир күндөрү мен дагы күйөөмө келип, эмнеге эле сен менин ар бир айтканыма макул боло бересиң деп сурачу болдум. Анча-мынча болсо деле башка эркектердей болуп каршы чыгып койчу, болбойт деп айтчы дечүмүн. Анда күйөөм: "Сен болбой турган нерселерди айтпай жатпайсыңбы? Дайым эле боло турган нерселерди, туура нерселерди сурайсың. Ошон үчүн мен сага каршы чыга албай калам. Айрыкча бир нерсени да эстеп койчу. Эгер ар бир ийгиликтүү эркектин артында кыйын аял
турган болсо, ар бир ийгиликтүү аялдын да артында так ошондой эле кыйын эркек болушу керек. Туурабы? Деп жооп берчү ал. Деги аял бактылуу болсо, эркек да бактылуу болот. Аял бактылуу болсо, балдар да бактылуу болот. Ал тургай аял бактылуу болсо, бүтүндөй коом бактылуу болот. Аял менен эркектин жомоктогудай бүлөө болуп, бири-бирине бакыт тартуулап жашашы сиздин оюңузча деле тек гана буттарын басуу менен эмес, жүрөгүн да басуу аркылуу болот да. Туурабы?